Мага бир суроо жооп берсеңиз, жанакы орустар менен, Орус Федерациясы менен совместно лабораторияны канча жылдан бери обсуждать этип, мен бюджеттин, мен билишимче, орустардын өкмөтү менен 1 миллиард 500 миллион сомго такташып, бирок негедир азыркы учурда бул проект токтоп калды деп атышат. Себеби эмнеде болуп атат? Лабораторияны. Микрофонго жакыныраак турсаңыз, улбай атат да. Кечирим. Азыр ал токтоп калган жок. Бирок биз жанагы айтып аткан больницаларды өйдө жакка көчүрөбүз деп атпайлы, ошол жакта эле биздин ошол общественный здравоохранение көчүрсөк деген ниет болуп атат, бардыгын бир жакка чогултупчу. Бирок ал бүгүнкү күндө особо инфекционканы ошол жерде бир нече мекемелердин баштарын бириктирип атасыңар да. А мындай рисктердин баарын вы просчитали? Да, просчитали. Бизге деген эми коллективдер кайрылып атышат да, эми ойлойм депутаттарга деле кайрылып атышат да. Президент жактан указ бир болчу дейт. Бияктан эми улам-улам мен түшүнүп атам, реформа кылабыз деп атышат да, бирок я целый перечень посмотрела, что вы там присоединяете. Туура эле болуп калабы ошол? Ал биздин Минздравдын долбоору болгон үчүн туура деп айтам. Ушуну бир жакшылап ойлонсоңуздар, ортодо деген дело даже не в коллективе, все-таки особо опасный карантинный жугуштуу оорулар бар. Анан деген экспериментальный лабораториянын маселеси бар. Анан бир нече ушу мекемелер деген ортосо коллективде там тоже такая чуть-чуть нагнетание атмосферы, или они до конца не понимают, или с ними вы не проработали. Суроолор чыгып атат да. Эми бияктан буну талкуулап эле, сиз жетекчиңиз менен талкуулап на месте обсудите, пожалуйста. Палата, мен ойлойм, депутаттарга да келишет болуш керек да. Лабораторияны токтоткон жоксуздар да? Лаборатория токтогон жок. Азыр эле кече эле биз жооп бердик, кайсы госстрой менен согласовать этип, кайсы баягы өзүн жакшы көрсөткөн курулуш эмеде иштеген кайсы эмелерди совет бере алабыз, кайсыларды рекомендация беребиз деген ошону жөнөттүк. Алар тендер азыр объявлять этет окшойт да, ошон үчүн сурашып атат. А так жанагы ПСД эмелердин баары бүткөн. Ошондо Республиканский центр профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций, Республиканский центр иммунопрофилактики, Республиканский центр по контролю за гемоконтактным вирусным гепатитом, вирус иммунодефицита человека деген бар бизде. Центр укрепления здоровья и массовой коммуникации, мен түшүнүп атам да, бирок бунун баарын бир жерден бириктирип алсаңыздар туура болуп калабы? Совет дövrүнөн бери не зря, наверное, их разделяли, да? Вы как их хотите, прям в одном здании всех расположить? Жок, не в одном, экиге. Надзорный жагын бир өзүнчө, калган жанагы услуга население менен иштеген бир экиге бөлүп атабыз. Өзү 6 организация, сиз айтып кеттиңиз го, 6-ны экиге бөлүп атабыз. Эки эле организацияларды деп атабыз да. А ошол жактагы долбоорлорчу? Кандай? Ошол жактын ичинде деген проектлер болгончу, допустим, эми мен орусчасын окуп кетейин да. Так. Республиканский центр иммунопрофилактики, какой у вас там проект был, да? По холодовой цепи, который мы обсуждали. Мен эми жартысы менен эсимде болчу, жартысы эми жазганын айтып атам да. Так, по вакцинации боюнча. Анын баары, ошол проектлердин баары токтоп калбайбы деп булар ошого капа болуп атышат да? Жок, проект токтобойт. Кандай проекттер болсо, башка деле эмелерде проекттер бар, бардык эле проект иштей берет. Ал кошулуп калган деле функциясы алмашпайт да, ошолмойдон эле калат функциялары. Бирок кичине башкача маалымат келип атат да, сураныч. Мага ушул боюнча деген тактап туруп анан жетекчиси менен сүйлөшүп туруп. Анан эмеске кирип кетейинби, да? Кирип анан министрге сүйлөшүп анан айтып коебун. Да, то чуть-чуть внутри не совсем такая понятная эме. Эми ал түшүнүктүү, Элмир Жаралбек, реформа всегда эле ошондой болот да. Бирок коллективдер менен ичинде мындай элдерди да будоражит этпей бир сүйлөшүп алсаң жакшы болмок да. Бул өзү 18-жылдан бери келаткан көйгөй маселеде. 18-жылда эле жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо комиссиясына келип, өзүнүн эле ошол руководителер катышып, ошондо эле ушундай рекомендация берилген экен. Анан 1-2 жолу ушинтсек, моундай вопрос болуп токтоп калганбыз. Касымбековдун убагында да бир чоң эме талкуулар болду эле, билесиздер. Ооба. Ошондо башталган, кайта токтоп калган. Азыр кайтадан көтөрүп атабыз, анткени ошолордун рекомендация башка өлкөлөр деле карап, ошолорго баягы өзүбүздүн туура көргөн жол менен кетип атабыз. Ошол проект менен келип кетсеңиздер, Хорошо, давайте. Спасибо.